Бүткүл дүйнөлүк жаштар ассамблеясынын Кыргызстандагы өкүлчүлүгү өлкөдө 20 жылдан ашуун убакыттан бери өз ишмердүүлүгүн жигердүү жана үзгүлтүксүз жүргүзүп келет. Бул аралыкта уюм тарабынан Кыргызстандын аймагында ондогон мектептер, мечиттер, 100гө жакын ФАП, 700дөн ашуун таза суу скважиналары жана 600дөй суу түтүктөрү орнотулган. Уюмдун учурдагы жетекчиси Мухаммад Мадинин айтымында, бүткүл дүйнөлүк жаштар ассамблеясынын негизги багыты жана максаты калктын аярлуу катмарын колдоого алуу. Бисмиллахиррахманиррахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Оболу Аллах Таалага ыраазычылыктарды айтып, жана мээримдүү Райымды Аллахтын аты менен баштаймын. Чындыгында биздин жаштар ассамблеясы бул эл аралык уюм болуп, Бириккен Улуттар уюмуна мүчө болуп, 72 өлкөдөн ашык өлкөдө иш алып барат. Бул биз социалдык тармакта, социалдык өнүктүрүү тармагында, билим берүү тармагында жана өзгөчө жардамга муктаж болгон үй бүлөлөрдү колдоо тармагында иш алып барабыз. Ар бир жасаган долбоорлорубуз мамлекеттик түзүмдөр менен бирге ишке ашырылат. Уюм Кыргызстандын аймагында 1 кабаттуу 43 мектеп куруп, компьютерлер, акылдуу тактай, эмеректер менен толуктап, Билим берүү министрлигинин карамагына колдонууга өткөрүп берген. Бүгүн бул мектептерде окуучулар билим алышууда. Ассамблеянын колдоосу менен Кыргызстандын алыскы райондоруна жалпы 90 медициналык пункттар, ФАП төрөтүүлөрү курулган. Ар бир имарат тиешелүү жабдыктар, медициналык аппараттар жана шаймандар менен камсыздалган. Ушул биздин имаратыбызга демөөрчүлүк кылган араб имаратынан келген спонсор агаларыбызга коллективдин атынан, ушул Кара Турпак элинин атынан ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Иштерине ийгилик, дайым ушундай элдин кызматында жүрө беришин каалайбыз. Мындан тышкары, саламаттыкты сактоо министрлиги менен биргеликте республика боюнча 21 ирет кайрымдуулук медициналык кербендер уюштурулган. Медицинанын ар тармагындагы тажрыйбалуу адистердин коштоосунда көчмө УЗИ жана лабораториялар Ошондой эле Бишкек шаарындагы эне жана баланы коргоо улуттук борборуна жаш жеткинчектер үчүн зарыл болгон ар түрдүү категориядагы операцияларды жасоо үчүн араб өлкөлөрүнөн дасыккан врачтар чакыртылып, акысыз кызматтар көрсөтүлүп турат. Бул багытта 4 жолу кербендер уюшулган. Ош алаңынан жабыркагандардын үйлөрү калыбына келтирилип, 21 үй бүлөгө турак жайлар салынган. Мады айыл өкмөтүнө 36 үй курулуп, турак жайсыздарга өткөрүлүп берилген. Мындан сырткары, калктын аярлуу катмарына азык-түлүк, мүмкүнчүлүктөрү чектелген майыптарга, көзү азиздерге керектүү буюмдар тапшырылып, тынымсыз колдоо көрсөтүлөт. Жаш курактары 18ге чейинки 20 миңден ашуун жетим балдар ассамблея тарабынан ай сайын жөлөк пул алып, кийим-кече, таттуу белектер, окуу куралдары менен камсыздалып, аларга
نحن بالنسبة لنا Биздин ар бир жумушубуз мамлекеттик тиешелүү ведомстволор менен министрликтер менен ишке ашырылат. Мисалы үчүн биз социалдык өнүктүрүү министрлиги менен тыгыз алакада алардын берген көрсөтмөлөрү, тизмелери менен, мисалы майыпты карабаларды таркатканда алардын тизмеси менен таркатабыз. Же пандемия учурунда продуктыларды таркатканда дагы ошол мамлекеттик берилген ведомстволор тарабынан берилген тизме менен биргеликте жардамдарды таркатып аттык. Биз адамдарды бөлүп карабайбыз, анын өңүнө, түсүнө, динине, абалына карабайбыз. Социалдык абалына карап, муктаж болгон болсо, баардык муктаж болгон адамдарга беребиз. Балдарын жалгыз тарбиялаган энелерге колдоо көрсөтүү максатында «Энекем менин бейишим, балдар биздин бактыбыз» аттуу кайрымдуулук программалары өткөрүлүп, мээримдүү эне номинациялары боюнча жалгыз бой энелерге баалуу белектер тапшырылып келет. 2013 жылдын 1-июнунда Кыргызстандын тарыхында биринчи ирет массалык түрдө 50 жаш жубайларды үйлөнтүү тою өткөрүлгөн. Бул акцияга аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн, апрель окуясына катышкандардын, мүмкүнчүлүктөрү чектелген 1 жана 2 топтогу майыптардын балдары катышышты. Жаш жубайларга арналган салтанаттуу той улуттук каада салттарыбызды чагылдырган театралдашкан оюн-соок программалар менен коштолуп, жаштарга түрдүү белектер тартууланган. Бул салтанат толугу менен ассамблея тарабынан каржыланган. Акцияга катышкан 50 түгөйдүн көпчүлүгү азыр үлгүлүү үй бүлөлөрдөн болуп, бала тарбиялап, бактылуу турмуш сүрүп келишет. 2020 жылы дүйнө жүзүн каптаган коронавирус пандемиясы Кыргызстанды дагы оор абалга салып төшөлттү. Мына ушундай учурда ассамблея пандемиянын кесепеттерин жоюу үчүн өлкөгө ири көлөмдө колдоо көрсөттү. Жасалма дем алдыруучу аппараттары, кычкылтек аппараттары, миңдеген жеке коргонуучу костюмдары, бет каптар, коргонуучу көз айнектер, колгаптар Кыргызстандагы медициналык мекемелерге берилди. Алыскы аймактардагы ооруканалар үчүн 7 даана тез жардам унаалары Саламаттыкты сактоо министрлигине тапшырылды. Алардын экөөсү атайын жабдыктар менен толукталган реанимомобиль стандартына ылайыкташтырылып берилди. Пандемияда мындан тышкары 500гө жакын тонна азык-түлүк 14 000 аз камсыз жана муктаж үй бүлөлөргө таратылды. Ыраазыбыз айрынан. Ушул жаштардын ассамблеясына абдан ыраазыбыз. Ар дайым иштери илгери болуп, өмүрлөрү узун болсун, ден соолуктары чың болсун. Кубагында акчасын алдык, жардамын алып жүрөбүз. Ыраазыбыз, рахмат. Ишиңерге ийгилик. Карантин маалында окуучуларды аралыктан окутууну жеңилдетүү үчүн санариптештирүү программасын колдоо максатында 52 мектепке 200 даана ноутбуктар берилди. Бүткүл дүйнөлүк жаштар ассамблеясы Кыргызстан боюнча таза суу долбоорунун алкагында көптөгөн аймактарды 40-90 метр тереңдиктен чыккан таза суу менен камсыздады. Өлкө боюнча жалпысынан 700дөн ашуун скважиналар казылып, 600дөй суу түтүктөрү ортотулду. Уюмдун жетекчиси Мухаммед Мадинин айтымында ушул жана башка долбоорлор 2021 жылы дагы ишке кирет. Мурда биз деген сууну малдарга тамчынын суусун тосуп коюп берчүбүз. Даже кир жууганда тамчынын суусун тундуруп жуучубуз. Азыр мына эми буйруса эшиктин алдына келди, үмүтүбүз бар, үйгө киргизебиз. خطواتنا نحن إن شاء الله بإذن تعالى نجتهد. Биз дагы ушул жылы минимум 15ден баштап 20га чейин медициналык клиникаларды куралы деген планыбыз болуп турат. Мындан тышкары дагы 4дөн 8ге чейинки аралыктагы мектептерди куралы, же болбосо ар бир облуска бирден мектеп куруп берели деген ниетибиз бар. Минимум болбойт деген 4 мектеп курганга аракет кылып жатабыз. Мындан тышкары дагы суу долбоорлору боюнча бир 20дай айылга таза суулардын түтүктөрүн алмаштырып, жаңа түтүктөрдү орнотуп берүүгө атайын ушундай план коюп атабыз. Бул бүгүнкү күнгө чейин биздин борбордук Саудиядагы борбордук кеңесибизден уже кабыл алынып, жана бизге эшигин ачып, ушул проектти ишке ашырганга макулдук берген уже айтып атабыз да. Мындан сырткары дагы Кудай буйруса дагы канчалык көп келсе, ошону өз учурунда реализация кылып ишке ашырганга аракет кылабыз. Мындан сырткары дагы бизде жыл сайын туруктуу ишке ашырып келип турган программаларыбыз бар. Ороз айында ифтарлыктарды, ооз чараларды, азык-түлүк таркатуу, муктаж үй бүлөлөргө, Курбан айтта эт таратуу боюнча бул туруктуу жыл сайын ишке ашырылып келген долбоорлор.
Бүткүл дүйнөлүк жаштар ассамблеясы кече жакында Аламүдүн районунун Мыкан айылында ынтымак маданий ден соолук билим берүү комплексинин курулуш иштерин баштоо үчүн капсула салуу аземин өткөрдү. Иш-чарага Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров катышып, кубанычтуу самалык менен жергиликтүү элди куттуктап, ассамблеяга алкыш айтты. Руханий yazıp бере турган мечит куруп атат, бул дагы 200 квадрат метр. Ага кошумча эле ошол жерде бизде дагы бул жерде медициналык пункт куруп атат, капчадык пункт. Ага кошумча момундай столовой, ашканасы жана дааратканасы жана 100 метр тереңдиктен суу скважина чыгарып кошулат. Жалпы курулуштун 1000 квадрат метр курулуш ишке ашып атат. Бүгүнкү мына ушул иш-чараны курулушту жардам берип, өзлөрүнүн салымын кошуп, ушу биз кыргыз эли ушундай кыйналып турган убакта колун сунуп келип, ушундай курулуштарды жардам берип аткан, ушундай социалдык объектилерди салып берип аткан биздин ушул бүткүл дүйнөлүк мусулман жаштар ассамблеясына, анын ичинен ушул Саид Баюми мырзага биз терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Биздин организация Кыргызстандын аймагында 50-гө чукул мектептерди куруп, мамлекеттин баласын өткөрүп бердик. 100дөй ушундай медициналык клиникаларды куруп, мамлекеттин баласын өткөрүп бердик. Кудай буйрса, быйылкы жылы дагы 30дай жаңы медициналык клиникаларды куруунун үстүндө турабыз. Жана ошондой эле 100дөн ашык үй бүлөлөргө, жакыр үй бүлөлөргө үйлөрдү куруп тапшырдык. Бардыгыңыздарга рахмат айтабыз. Биздин башталып аткан курулушту көрүп, ошого көмөктөш болуп, бере турган жардамыңызды берип кетиңиз деп ышкана сурайбыз. Дагы чоң рахматымды айтам. Ушул ишти баштаганына, ушуларга дагы узак өмүр, чың ден соолук, иштеген иштерине ийгилик каалайм. Баарыбыз тең ынтымактуу бололук, дүйнө жүзүндө тынччылык болсун. Аллаху таалам баарыбызга жардам барып, ишибизди колдоп берсин. Акжолтой мектеп болсун, Акжолтой мектеп болсун. Ондогон мектептер, 100дөгөн ооруканалар, мечит, медреселер, таза суу, бекер медициналык жардам, муктаждарды колдоо, турак жай, азык-түлүк менен камсыздоо, жетим жесирлерге, мүмкүнчүлүктөрү чектелген майыптарга ар тараптуу жардам көрсөтүү сыяктуу кайрымдуулук иштер пандемия маалындагы ополтоодой кызмат. Кайрымдуулук бул биздин атуулдук парзыбыз уранынын алдында 20 жылдан ашуун убакыттан бери Кыргызстанда тынымсыз иштеп келген бүткүл дүйнөлүк жаштар ассамблеясынын тарыхы мына ушундай. Бул 70тен ашуун өлкөдө мээнет кылган уюмдун ишмердүүлүгүнүн бир чети гана. Жарыясыз иш кылып, кайрымдуулукту максат кылган Мухаммад Мади баш болгон уюмдун өкүлдөрү кылган иштери жөнүндө жар салганды жактыра беришпейт. Бирок атын атасан куду сүйнөт демекчи, дили таза, иши адал инсандарды үлгү кылып коомго айтып туруу бизден парыз болсун. Уюмдун жетекчиси алдыда дагы көптөгөн аткарыла турчу иштер, жаңы долбоорлор бар дейт. Мухаммад Мади баштаган Кыргызстандагы бүткүл дүйнөлүк ассамблеясынын жалпы жамаатына ийгилик каалап, ар бир жасаган жакшы ишиңер береке менен коштолсун демекчибиз.